прямой эфир. Жанара саламатсызбы? Бөлүшүп коюңуздар. Үч киши кирди. О, Дамира саламатсызбы? Жакшы турасыңарбы? Аман эсенсиңерби? Саматик жаап койчу эшикти. Саламатсыздарбы? 12 киши болду. Адил Жеңиш, Кутмангеч, Дамира, кандайсыңар? Данияр Абдукаров. Ассаламу алейкум, Данияр. Алмаз Шакиров смотрит, Рысбек Дубушалиев. Ассаламу алейкумдар. Жакшы турасыңарбы? Аман эсенсиңерби? Бакыт Оморов, саламатсыздарбы? Бөлүшүп коюңуздар. Эфир менен эфирде көрүп болсун. Рами Алимов, здравствуйте. Как вы? Нормально, Рами. Канатик, кандайсың алтыным? Жакшысыңбы? 34 киши эфирде. Адина Сатыбалдиева. Бөлүшүп коюңуздар. Манас Мамытов, ассаламу алейкум. Канатик, көрүп атам, Канатик. Жакшысыңбы, амансыңбы? 35 киши эфирде. Дагы бөлүшүп коюңуздар. Бөлүшүп коюңуздар. Канатик нормально, жакшы, баарыбыз жакшы, аман эсен, баардыгыбыз аман эсен, баарыбыз жакшы. Жома, красавчик. Мына 52 киши болду прямой эфирде. Прямой эфиримди баштасам болот. Саламатсызбы достор, саламатсыздарбы? Көп чыга элекмин ошол прямой эфирди азыр жүргүзүп кеткенге уруксат бериңиздер. Бүгүнкү прямой эфирдин көп тематикасы бар, тематикасы чоң. Бүгүнкү күн болуп аткан сот тармагында болуп аткан окуялар боюнча, политический заказдар боюнча, анан кийин мына Садыр Нуркожоевич 40 тонна алтын жөнүндө айтты. Акылбек Жапаровдун 10 миллионго бизнес-джет менен барып келгенди, ошонун баарын талкуулайлы. Уруксат берсеңиздер. Эң биринчиден баштайлы. Ben 2 gün подряд, 2 gün катары менен абдан жакшы эртең мененки таңкы эфирди жүргүзүп аттым. Ошо таңкы эфирлерден кийин ошол жактан айтып аттым. Момда 22 саясий куугунтукта деп дагы бир кайталап кетейин. Эмне себептен саясий куугунтукта? Бул деген булар үчүн, айтып берип аткандыгы үчүн буларды далилсиз эле камап салды. МВДга мен кайрылгам, Атай Бейшенбек. Андан тышкары барган эмес. Ошол Касса Италия деген кафеге барган эмес. Бирок ошону карабастан ошол жака дейин камап салды. Камап салып, мына бүгүнкү күнү камакта отурат. Анан кийин мен сунуш киргизгем, ишти кыскартып бергиле, ходатайство киргизгем, ишти кыскартып бергиле, анткени кылмыш иштин курамы жок деп. Бирок мен кыйкырып ушинтип Фейсбуктан айтып, министрге, генеральный прокурорго, президентке, председатель КМБ кайрылгам. Кайрылгандан кийин ошондо мындайча айтканда для отмазки глаз, для фикции глаз ГСУга чакыртты. ГСУга чакыртып туруп бир жарым сааттан ар бирөөсүн сүйлөдү да кайра киргизип салды. Ошону менен кайра токтоду. Бүгүнкү болуп аткан 22 саясий куугунтук деп айтып койсок болмок, ошолордун кылмыш иштеринде кылмыш курамы жоктугу белгилүү болду. Белгилүү болгон соң, кылмыш курамы белгилүү болгон соң, аларды эмне себептен бүгүнкү кылмыш курамы жок болгон, эмне себептен ошону кармап атат аларды. Бул суроолордун баарын, бул суроолорду төргөчүлөргө да берип аттым. Эми төргөчүлөр айтып атат, мунуку бар, мунуку тиги лингвистикалык комиссияга бердик.
дейт. Аны лингвистиялык комиссияга берсе, экспертизага берсе, экспертиза чыга электи кантип камадыңар, ошонго мындай баарына түшүнүксүз нерселер. Ошон үчүн ошондо тергөөчүлөргө да айттым, ай урматтуу жигиттер, булардын кылмыш ишинде кылмыш курамы жок экен. Кылмыш курамы жок болгон соң, экспертизанын жыйынтыктары чыкпаган соң, аларды эмне кармап атасыңар? Хотя бы башкоргоо чарасын жок дегенде башкоргоо чарасын толугу менен үй камагына хотя бы чыгарып койгула, анан кийин бала чакаларына барып ошо эметет. Бирок кандай болсун айтып эле коеюн, ошол жакта прокурорлорго да чалдым, тергөөчүлөргө да чалдым, баары мындай деп атат. Мындай деп кимди көрсөтүп атат? Мындай деп көрсөткөндө бүгүн мындайча айтканда бийликтен эки байкебизге көрсөтүп атат. Ошолордун тапшырмасы менен деп. Эми анысы канчасы чын канчасы калп, анын баарын да көрсөтөбүз. Бирок мындай дегени бул уже толугу менен, уже можно сказать, бул уже ошол жакта заказ келип атат. Ошол жактан раз уже тигилер тинтип көрсөтүп турган, тада муну уже саясий куугунтук деп айтсак болот. Эми кече мурда мен бир пост жаздым Алмаз Шаршенович боюнча. Алмаз Шаршеновичте ошо процессине бардым, көрдүм Алмаз Шаршенович. Алмаз Шаршеновичтин духу өчкөн жок. Мен ошонун көзүндө көрдүм, духу өчкөн жок. Бул киши күчтүү экен. Аныкы көрүнүп турду да. Ошо дешик тепкилеп, азыр деген ошол кишини эмнеге кармап атканын мен ошондо түшүнбөйм. Мына бүгүн, примеру, жөн эле бүгүн бир депутат алып кирип атат. Сооронбай Жээнбековдун президенттик экстен ажыраталы деп. Тияктан кайра туруп айтып атышат. Экстен биз кантип ажырата алабыз? Бул только кийинки президенттерге кабыл алынат десе, тада суроо жаралып атат. А эмнеге экс-президент Атамбаевдин көз карар алып салган? Эмнеге? Чимкирик парламент. Аны да түшүнбөйсүң да. Ошон үчүн биякта дагы абдан көп нерселер чыгып атат, түшүнүксүз нерселер. Мен ошондо деле дагы эле жакшы айткам. Бир кезде мен Алмаз Шаршенович кол астында иштегем. Мен Алмаз Байкенин кол астында иштегем. Алмаз Байкенин жанында жүргөм. 2009 жылы президенттик выборда күйөө баласы менен, балдары менен чогуу ошо Алмаз Байке менен жүргөм. Анан бул Алмаз Шаршенович болгондон кийин кичине ошондо тегерек чети эметип калганда Алмаз Шаршенович Атамбаев президент болуп калган. Ошондо туура эмес кадрлар саясатын жүргүзүп, ушу туура эмес ит акмактардын баарын алып алып, мына бүгүнкү күнү ошол ит акмактар бүгүнкү күнү Алмаз Шаршеновичти ушул даражага жеткизген. Садыр Абамды, Камчыбек Байкемди мен жакшы тааныйм. Садыр Абамды мен жакшы көрчүмүн, Садыр Абамды уважениям бар. Садыр Абам мага жардам берген бир кезде. Камчыбек Кыдыршаевичти мен постоянно эле айтам. Камчыбек Кыдыршаевич эркек, справедливый эркек дейм да. Бирок бүгүн мен президент Садыр Нуркожоевичти жана Камчыбек Кыдыршаевич деген эмелерди мен тааныбаймын. Анткени булар мурда бөлөк кишилер болчу. Мен ал кишилерди абдан бүгүнкү күнгө чейин Садыр Абам менен Камчыбек Байкемди мен сыйлайм. Бирок Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичти мен сыйлаганга бара албайм. Анткени ошол Камчыбек Кыдыршаевич дагы, Садыр Нуркожоевич дагы тегерек четине бир Кудайдан жөө качкан апендилерди алып алып туруп, мына бүгүнкү даражага жеткизип атат. Мына простой пример. Баян айтып атат, 40 000 тонна алтын жыйнадык. Кана ошол алтын. Ошол алтындын бир отчетун алган жокпуз. Теңиз бөлтүрүктү көрсөт деп какшап аттык. Мен, Нарис Калчаев, Атай баарыбыз какшап аттык. Аягында отчетту бердирбей камадыңар. Бүгүнкү күнү контор боюнча кандай акча эмне экенин да эме болгон эч ким билбейт. Могу жерде бирөө жана Нургазы ашачы экенсиз да дейт. Мен ашачы эмесмин. Мен как она есть айтам. Оппозиция болуп турган, президент болуп турганда мен иштеген эмесмин калгыбастында. Ошон үчүн бүгүн көрүп атабыз. Мына пример даже туура эмес нерсенин бири да мондай. Бир нерсени мына азыр жет деген эме менен биздин премьер-министрибиз, знаменитый Наполеоновбуз Акылбек Жапаров
барып ошо эмеге чейин барып келди. 10 миллион сомго Японияга барып келди. 10 миллион сом деп бул мындай айтып атат. 10 миллион сом эмес, 10 миллион сомдон көбүрөөк болуш керек. Болуп туруп 10 миллион сом дейли. 10 миллион сом. Ошондо деген ошол 10 миллион сомду мындайча айтканда ошол 10 миллионго ол 110 000 доллар болот, канча миң доллар болот? 120 000. Ошо 120 000 долларлык бир мындай бир проект түзүп келди уже. Ошол жактан 120 000 доллар менен барып келип туруп, анан ошол жака алып келип туруп 10 миллион доллар алып келип ошол жардамдыкка барды. Жок, жөн эле учуп барды, учуп келди. 120 000 доллар. 110 миллион сом. 110 миллион сомду мындайча орто эсептен канча мугалимге кошумча кошсо эмне деген акча болот. Канча сотрудник ГКМБге дополнение к заработной плате кылса, канча сотрудник жыргайт эле. Канча министерство оборонада офицер, прапорщиктер бар, аларга пайковойлор чыгарып берсе, анда эле жакшы болот эле. Мына бүгүнкү күнү алакбал ушундай. Мына карап көрүңүздөр. Монголияда 12 миллиардка деп туруп азыр элтечеде көтөрүлүп ызычуу болуп атат. 12 миллиард. Кытайлар ошолорду барып эле атып эле чыктады. Анан айтты монголдорго, мейле моголар алдаган силерди. Бизде 40 000 тоннанын, мына азыр өзүлөрү айтылды, 40 000 тоннанын атын билбейбиз каякта. Значит, если ал алтын жок болсо, значит бул бюджеттин кармалаганына балким кеткендир, балким могу жакшы жасап аткан, бирок отчетту бериш керек да. Отчетту бербей туруп эле бизден 40 000 тонна таптып деп туруп ошондой айтып атат. Кудай билет. Кудайым билет. Убакыты келет. Азыр мына Чокой Дамира туура эле айтат, Япония не таап келди, 10 миллионду актадыбы дейт. Ошол актаганына көзүм жетпейт да, ошол 10 миллионго барып келген акчага актаганына даже эметпейм. Мына Атамбаевди баары жамандайт. Ооба, бир кезде жамандыкка балким бардыр. Ошол чөйрөсү алып барган ошол. Баарыбыз билебиз чөйрөсү. Икрамда бар, Болотто бар, Абдили дагы бар, Индираста бар, толтура. Алар дагы жан жокөрлөр болуп туруп өзүлөрүн деп мына бүгүнкү даражага жетти. Бүгүн Садырованын жанында ким бар? Айтыңыздарчы, ким бар Садырованын жанында? Жакшы өзүңөр карап көрбөйсүңөр. Управ делами ким? Пресс-службанын катчысы ким? Фейк троллдордун фабрикасынын атасы ким? Мына могу жерде Айсулу Атамбаев, сени да камаш керек, Канат Хасанов дейт. Эми камагыла, колуңардан келсе камагылачы дейт. Ошо камагандан бир натиже чыкса камагылачы дейт. Өзүм деле барып олтуруп берейинчи дейт. Тажапты бүттүм ушундай. Силер делбейсиңер, силер тупойсуңар. Ушинтип сүйлөп атсаңар, силер тупойсуңар. Мына силерге бир кезде Текебаев Өмүрөк Черкешев бир процессте айткан бир прокурор, сен тупойсуң деген да. Ошондой тил жооп берсе, сен тупойсуң деди. Ошондой мен силерге айтып атам. Фейктер, троллдор, могу жерде камаш керек. Силер тупойсуңар. Камагандан натиже чыгабы же чыкпайбы, ошону билип көргүлөчү. Натиже чыгабы ошо камагандан. Бирөөсүн камасыңар, натиже чыгабы. 22 кишини камадыңар, натиже чыктыбы? Эмне ошончолук ушундай өнүгүп кеттиңерби камалгандан бери? Ошондой камалганда ушундай сүйлөрдүн астында келжиреп эле сүйлөй бербеш керек да. Билем эмнеге силер сүйлөп атасыңар. Анткени силер деген ошол фабрика троллейлерден акча аласыңар. Силерге берген акчалар ошо андан көрө пенсиялары кетсе жакшыраак болмок троллдорго. Ошон үчүн мына момундай нерселер болот. Мына биринчиден, могу 22 кишини эмне кармап олтурасың? Мен ошону түшүнбөйм. Кылмыш ишине мен как практикующий адвокат, как юрист катары, мен могу жерде да көп юристтер айтат. Кылмыш ишинде буларга коюлуп аткан беренелер боюнча кылмыш ишинде кылмыш курамы жок. Бир экспертизаңар аны далилдей албайт. Эмне себептен иш козгоп камадыңар? Экинчи вопрос. Эмне себептен Акылбек Жапаров, биздин знаменитый Наполеонубуз,
Японияга барып 10 миллион сомго расход только бензинге, самолетко бизнес чет менен барып, ошол эмне натижени алып келди? Экинчи вопрос. Үчүнчү вопрос. Алтын боюнча отчетту качан угабыз? Ошону бир айтып берсеңиздер. Төртүнчү вопрос. Осенне-зимний периодтун ТЭЦте канча көмүрүбүз бар? Кудай шүгүр, чыгабызбы деп атып, ошондой вопрос бар. Ошон үчүн güç kuvvet versin bizim президентибизге, güç kuvvet versin bizim министрлерге. Бирок кыштан элди аман эсен алып чыгып бергиле. Кыш жаңы эле башталып атат. Ошондуктан могу суроолорго жооп бериңиздер. Момдай суроолорго, биз коюп аткан суроолорго таарынып, анан момдай сөздөрдү кие турган шымы жок болуп, кайсы саясатчы болуп, саясатты акыл үйрөтөт деген сөздөр бизге де жетип атат. Ошону ким айтып аткан? Ошолорду ошондой карабастан, ушундай сын айтып, бизден сизди бийликтеги бир авамды, бир байкемди биз бийликтен кеткиле деп айтып аткан жерибиз жок. Биз айтып атабыз, элди аман эсен алып чыгып бергиле, элди аман эсен кармап бергиле, сын айткандарга сынын туура кабыл алгыла. Сындарын туура кабыл алып туруп, ошол сындардан килейген эки институтуңар бар. Институт премьер-министр, институт президент бар. Ошолорго айтылган сындарды мындай коюп туруп, ошондой бир ракурс менен элдин астына чыгып, момундай деп айтышыңар керек. Курултай менен курултайыңар сказка болуп калды. Курултайыңар полный сказка болуп калды. Ошол КТРК, силерге КТРК полный саботаж кылып берди президентке. Президентке полный саботаж кылып. Ош жерден мындай аттуу кишилерден курултай жөнүндө алган ордуна кимден гана интервьюну алып туруп шылдың кылдыңар ошо курултайды. Курултайдын өзүнүн процедурасы жакшы нерсе, бирок ошол курултайды өзүңөр ит кылдыңар, өзүңөр өлтүрдүңөр курултайды. Ошон үчүн кандай болбосо да азыр ошону көрүшүбүз керек. Нургазы Асман Канат, сен тынч отурчу, биздин ич ара ишибизге аралашпай. А сен кимсиң? Сен ич араңа аралашкандай. Мен сенден керек болсо тазарак кыргызмын. Сенден керек болсо тазарак кыргызмын. Тынч отурчу, биздин ич ара ишибизге аралашпай. Сен кимсиң? Айтчы, сен кимсиң? Сен никтосуң, понимаешь? Сен никтосуң. Ич араңарга. Эмне? Менчигиңби? Эй, Тарчок, менчигиңби сеники ошол? Биздин ич ара ишиге аралашпай. Менчиктештирип алдыңбы Кыргызстанды? Кимсиң сен ич араны? Ошон үчүн моундай ошондой нерселерди биз сураналы. Сыныбызды туура кабыл алыңыз. Ош жерде олтуруп, могу 22 кишини олтурган ошолордун бардыгын туура алардыкын кабыл алып, туура сынды айтып көрдүлөр. Ошону кабыл алгыла. Президент 5 жыл хочешь не хочешь, ал президент болгон. Атамбаев болгон президент. Экс-президент дегенде маңкалар билбей туруп, маңка чимкирик парламент билбей туруп эле эме ажыратып салган. Аны ажыраткан укугу жок. Президент болгон. Хочешь не хочешь, бул дем болгон президент. Раз болгон соң, эл менен тандалганбы? Ал президент болгонбу? Экс-президент дегенде ала албайсыңар мактын эч качан. Ала албайсыңар. Эч качан ала албайсыңар. Ошон үчүн азыр Сооронбай Жээнбековдун да алабыз деп атасыңар, тияктыкын алабыз, бияктыкын алабыз десиң, ала албайсыңар. Хочешь не хочешь, президент болгон. Анан лишенный звания экс-президента президент деп жазасыңар. Өзүңөр эле логически ойлосоңор. Ошондуктан момундай нерселерди кечиримдүү болуш керек. Садыр Нуркожоевич, сизге дагы бир айтып кое турган. Мен сизди, Садыр аба, жакшы билем. Садыр аба, сиз кечиримдүү кишисиз, сиз айкөл кишисиз. Сиз кечиримдүү болушуңуз керек. Сиз журттун атасысыз. Бүгүн кыргыздар сизди койгон журттун атасы деп. Журттун атасы болуп, жаман балам, жакшы балам, жаман балам деп айта албайсыңар.
Барыңар силердин балдарыңар. Ошо ар бир балдарыңар карашыңар керек. Өз элиңерди карашыңар керек. Өз элиңерди камагандан бир натиже чыгабы, айткылачы. СИЗОдо 80% СИЗОдо олтурат. Бул только мындай бизнес үчүн олтурат. Бизнес үчүн. Милисалар бул коллекторский фирмалар болуп калган. Мындай акча выбивать эткен фирмалар болуп калган. 80%. Керек болсо течеде бир энеси менен жалгыз баласын камап койду. Аттуу киши камап салып атат. Бүгүн айтпайтыр. Бүгүн айтайын деген оюм бар болчу. Ошону айтайын деп абдан кыжырымга айланып атты эле. Ошону айтайын дедим, чыркыратып айтайын дедим. Кайсы кишини эмчүн ушунчалык байлыгына таянып алып, өзүнүн эмесине таянып алып туруп ушу бир аял менен жалгыз баласын каматып атат. Кантип ошонго дитиңер жетти? Уят деген барбы? Акчаны алып кете албайсыңар эмеңе. Ашып баратса 10 метр кепиндик менен эле кетесиңер. 10 метр кепиндик. Акчаңарды деги бир ошол жерде жакшы көргөн носкиңерди кие албайсыңар. Аны эмне мынчалык эметишесиңер? Эмне мынчалык? Эмне мынчалык элдин баарын ошо акча үчүн өлүп каласыңар. Акча үчүн өлбөгүлөчү деги. Мына 22 кишини эмне камап олтурасыңар? Атамбаев, Алмаз Арсенович, эмне кармап олтурасыңар? Убактысы келген киши, карыган киши уже. Жашасына канча калды, өлөрүнө канча, муну бир гана Кудай билет. Уят да. Силер айкөл кишисиңер. Камчы айке, мен сизди жакшы билем. Сизден постоянно мындай эмек киши болчусуз да. Справедливый киши болчусуз. Как она есть айтчусуз. Сиз эмне болуп калдыңыз, мен түшүнбөй атам, байке. Садыр байке, Садыр аба, сиз эмне болуп калдыңыз, мен ошону түшүнбөй атам сизди. Сиз айкөл кыйын киши эмес билеңиз. Нургожо чоң атабыздын эмне деген акыл насаттарын сизде айтып берчү эмес билеңиз. Уят да. Уят да. Ошон үчүн мына бездарный поездкалар болуп атат, бездарный аресттер болуп атат. Ар бир адамды карамагандан эч бир натиже чыкпайт. Эч бир натиже чыкпайт. Болуптур, тигини камадыңар, муну камадыңар. Эртеңки күнү балкимдер мени камарсыңар. Натиже чыгабы? Унчукпай калат экен, эл унчукпай калат экен. Бизди камап эмне? Мен айтып атам, переворот керек жок. Революция деген керек жок. Конституционный строй мындай выборда өтүш керек, мына шайлоолордо. Бирок камашты эмне кереги бар? СИЗОнун 70%, 80% жөн эле олтурат. Бюджеттен ар бир олтурган кишиге, 170 сом күнүгө только тамак ашына каралат. 170 000 сомду 15 000 кишиге көбөйткүлөчү, эмне деген сумма чыгып атат? Күнүгө. Алардын охранасы бар, алардын бензини бар, тыймыны. Биздин бюджеттин жарымы эле ошак кетип калып атпайбы? Не кыласыңар? Бизде альтернативный баш коргоо чаралары бар. Домашний арест, подписка не выезд деген. Ошолорго жасабайсыңар. Бюджеттин баарын бияка тыгып атпайсыңар. Нургожо ата деген сон нерселерди айтчу. Мен Нургожо атанын чоң сөздөрүн уккам. Ошон үчүн урматтуу биздин бийликтегилер, убактысы келгенде
абдан туура эмес деп ойлонуп каласыңар. Ошондо бияңар тиштей албай каласыңар. Андан көрө жакшы азыркы тапта ушу бир жакшы бир ойго келип, жакшы бир нерсе чыксаңар болот. Ушу Курманкулов Токторлевич, сиз надзорный органсыз. Единообразиен сиз карайсыз, надзорду сиз карайсыз. Карап көрүңүзчү ошол кишилердин токулган иш курамдарын. Атамбаевдин иши боюнча жакшыраак карап көрүңүзчү ал токулган иштерди. Ошонун баарын карап көрүңүздөр да. Ушуну мен азыр токтотоюн, а то биякта уже фейктер чыгып баштады. Баарыңарга чоң рахмат, Ушу кичине күйүтү мен айтып алдым. Туура көрсөңөр, туура көргүлө, туура көрбөсөңөр өзүңөр билгиле. Бирөөлөрдү жамандап же эметип алсам, тарынтып алсам кечирип койгула. Течерде бир камаш керек дегендер болсо, Кудай шүр күнөөм болсо камагыла, күнөөм болбосо силер камалгыла. Ошентип коеюнчу тогда. Силердин айтып аткан өзүңөргө буйрсун. Ошону мен жакшы алыңыздар, аман туруңуздар. Батма жол болду, байланышсак койсоңуз сураныч. Жакшы алыңыздар, аман эсен туруңуздар. Туура Сыпаят Ильясова. Мен Атамбаевка дагы айтчымын, ушинтип эле туура эмес болуп атат. Жээнбековго деле айтчымын. Бүт барын алечип. Мен жаманды жаман деп эле айтам. Жакшыны жакшы деп айтам. Ортодомун. Мен позицияда эмесмин, оппозицияда эмесмин. Мен өзүм оюмдагыны айтып атам. Айтамын. Жакшы алыңыздар. Аллах разы болсун баарыңарга. Чоң рахмат. Жакшы туруңуздар.